Эртеңден баштап өзгөчө абал кирген шаарларга коюлган блокпосттор алынат. Бул туурасында Ички иштер министри Кашкар Жөнүшалиев парламенттин жыйынында билдирди. Айтымында 1 майга караган түнү өзгөчө абал режими киргизилген шаарлардагы блокпосттордун баары алынып, жалаң жөө жана автоунаа патрулдар калат. Мындан улам депутат Дастан Бекешев андай болсо электрондук өткөрмө кагазын берүүнүн кандай зарылчылыгы бар деп суроо салып, баарын көзөмөлдөө мүмкүн эместигин белгиледи. Буга Бишкек шаарынын коменданты Алмаз Орозалиев жооп берип, ишин жанданткан кызматкерлерге байкоо салуу алгоритми түзүлгөнүн айтты. Ошондой эле жыйында 1 майдан тарта айрым ишканаларга уруксат берилгенден кийин 120 000 адамдын жумушка чыгаары белгилүү болду. Белгилей кетсек, Бишкек, Ош, Жалал Абад шаарлары жана Ат Башы райондоруна киргизилген өзгөчө абал режими 10 майга чейин узартылган. Ушул тапта Кыргызстандагы жогорку окуу жайлардын студенттерине контракт төлөө боюнча жеңилдиктер берилгенин брифинг учурунда билим министри Каныбек Исаков билдирди. Анын айтымында студенттерден контракт төлөөсүн талап кылган фактылар көп катталууда. Андыктан ар бир жоштун ректоруна, кесиптик техникумдун директорлоруна сунуш кат жолдодук. Азыркыдай ата-энеси иштеген айрым студенттер ишсиз отурган учурда аларга өтө ийке мамиле кылыныш керек, деди министр. Ал кошумчалагандай, учурда ар бир окуу жайда социалдык комиссия түзүлүп, студенттин финансылык мүмкүнчүлүгүн карап чыгып, контракт төлөө боюнча ийкем график түзүп бере баштады. Эске салсак, өлкөдөгү 40 далдан улам жогорку окуу жайлар дистанттык түрдө окуп жатат.